Саламатсыздарбы урматтуу менин көрөрмандарым. Акыркы күндөрү ар түрдүү видеолорго жазылып аткан комментарийлерди көрүп, жумуштан эмне иштелбей кеттиңби деген бир маселе туруп атат. Ошол маселенин дагы бир менин жумуштан кетүүгө чечим кабыл алган бир маселени айтып бергим келип атат. Анткени эл билиш керек. Көп учурларда баягы жаңы жүздөр келип, ошо мен барсам, мен оңдойт элем дегендерди көп угам да. Адамдарды алмаштыргандан система өзгөрбөсө, анда жакшы адам келсе деле, аябай таза адам келсе, ооба бир нерсе оңолушу мүмкүн, но бирок система оңолбойт. Анткени себеби калыпталып калган системалар иштей берет да. Адам бирөөсү келип, бирөөсү кете берет. А ошо системаны буза алабызбы, жаңы система кура алабызбы, ошол маанилүү. Мен бүгүн өзүмдүн тармагымдагы каржылоо система жөнүндө айтып бергим келет. Ушул маселе дагы мен үчүн абдан баягы жумушта калып иштей берсемби, же кетиш керекпи деген нерсеге абдан чоң таасирин тийгизди да. Анан түшүнүктүү болсун деп мен мынтип айылда жүрөм, но бирок силерге түшүндүргөнгө мындай бир плакат жасап алдым. Мынакей бүгүнкү күндө биз сметное финансирование деп коебуз да. Смета деген бул эмне? Бул любой учреждениянын, мына мен иштеген деле АНПО, биздин лицейлер деле, мектеп, университет, эмне кайсы жерге каржылоо кетет, ошол жерге смета түзүлөт да. Айлыктары мынча кетет, тамак ашы мынча кетет, ремонтуна мынча кетет деп, анан сметасын калыптандырып алып, анан Минфин ошол акчаны берип коюп турат. Мына бүгүнкү иштеп аткан система бул. Экинчи система бул норма деп жазып койдум, эмеси кыска сөзү менен нормативное финансирование да. Бул 2018 жылы биздин мыйзамдарга бул толугу менен бул система кирген да. Аны мен киргизген эмесмин. Мага чейинки иштеп жүргөн, но нормативдик каржылоо Кыргызстанга кириш керек, саламаттыкты сактоодо дагы, билим берүүдө дагы деп нерселер 97 жылы башталган да. Бизде бюджетный гранты деген понятие кирип 97 жылы. Ошондо эле бир окуучуга канча акча, бир дарыланып аткан случайга канча акча деген нерселерди ошондо эле 97 жылы ойлоно баштаганбыз. Но 2008 жылы биздин башталгыч кесиптик билим берүү тармагы толугу менен могу системага өтсүн деген. Мына биз уже 2 жылдан бери могу системада болушубуз керек болчу. Бул системаныкы айырмачылыгы эмнеде? Бир балага канча акча кетет окутканга деп эсептейт. Мисалы үчүн алалык 10 000 деп коелук, 10 000 сом деп. Ошондо бир окуу жайда 200 баланы биз окутушубуз керек. 200 баланы 10 000 сомго көбөйтөт дагы 2 миллион сомду бир берене менен, мынакей баланчанчы кесиптик лицейге 2 миллион сом, мынакей 200 баланы мага окутуп бересиң деп мамлекет бир балага норманы көбөйтүп туруп эле бюджетин чыгарып туруп эле берип коет. Бул системадан мунун айырмасы, бул системада баягы бир статья менен кетип атканда, ошол статьянын ичинде мен көбүрөөк компьютер сатып алганга жакшыбы, же мугалимди жакшы тартып келгеним жакшыбы деп туруп, жетекчи өзү ичинен ушул акчанын ичинен өзү өйдө ылдый кылып башкарганга мүмкүнчүлүгү бар да. Эң эле ушул алдыңкы сонун тыянактарды көрсөтүп, натыйжаны көрсөтүп аткан система бул ваучерный система. Ваучерный система бул норманыкына окшошуп кетет. Анткени себеби бир окуучуга ал жерде дагы норма бар да, канча акча кетет дегенди эсептейт. Но бирок жанагы 10 000 сом бул жерде, например, 45-чи лицейге деп лицей каржыланса, бул жердеги системада ошол 10 000 сомго ар бир адамга ушундай болгон бир кагаз, сертификат берилет да, ваучер деп коет. Анан айтат, ар бир кыргыз жараны мектепте болобу, профтехте болобу, кайсы жерге барбаса да, мынакей могул 10 000 сомго сен укуктусуң. Анан бала ойлонуп туруп, мен тетиги жерге барып окуйм деп кайсы бир окуу жайды тандап алса, ал ошол акча менен келет. Мисалы үчүн жеке кайсы бир окуу жайды тандап ала турган болсо деле 10 000 сомду колуна алат дагы, окуу жайдын контрагы 20 000 болсо,
ата энеси 10.000 сомун эле төлөп берет дагы, а колундагы сертификатын окуу жайга тапшырып туруп, анан бюджеттен мамлекет жанагы бир сертификаттын аркасында 110.000 сом турат деп, анан мамлекет каржылап берет да. Бул ушул эле норманын только баланын аркасынан чуркаган система. Буну өнүккөн өлкөлөр колдонот. Буга биз өтөбүз деп мыйзамдарды алып алганбыз. Бирок могу жерде жүрөбүз. Эмнеси менен бул абдан маанилүү система. Анткени себеби мына бүгүнкү күндө биздин Минфин отуруп алып туруп айлыгыңды эле берем, тамак ашты ачсамбы же ачпасамбы деп, мен 6 айдын ичинде Минфин менен урушканым эле ушул болуп. Биздин жетим балдардын тамагын ачкыла. 2 ай болуп кетти. Мен эртең силерге деген шашпагыла, мен деген социалдык тармактар менен силерге кайрылып туруп, анан ошондо анан көрсөтөм дегенде ачып беришет да, анан Рита эже айтканыңардын баарын эле ачып берип атабыз го депчи. А мен мыйзам боюнча жазылган нерсени ачасыңар, бергиле деп эле ошентип эле урушуп келаттым да эми. Ал жерде даже маселе турбаш керек болчу. Ачамбы же ачамбы, мынакей бөлүнүп берилдиби? Даже пандемияга чейин деле урушкан маселелер ушул да. Ачкыла толугу менен, анан тигини мындай кылгыла, эмне үчүн бул жок, качан бересиңер акчаны деп эле Минфин центрде отуруп алып, ар бир мектеп, ар бир лицейди мынтип кармагысы келет да. Берем же бербейм, берем же бербейм. Мен айтам, түзмө-түз кайрылбагын мен окуу жайларыма. Мына мага айт, бир нерсе бүчүрүштүк болсо, а мен окуу жайлар менен чечишем деп эметсем, уже түзмө-түз тияка кайрылып, тиги документиңер бар, мунуңар жок деп акырын бир нерсени мынтип жыландын башын кылтыйтканга даяр боло чыккан. Мен айткам, бергин бир статья мен. Рита эже эмне кыласыз? Мынтип деле каржылап берип атпайлык дейт. Мыйзамды эмнеге кабыл алдыңар эле 2018-жылы? Өзүңөр өкмөттүн токтому бар да, мынтип нормативди каржылоого керек деп. Бир берени менен берем дедиңер беле? Ооба. Мыйзамга баш ийип жашайбызбы? Ооба. Өткөзүп бергиле деп. Макул боло чыккан. Баягы мен өзүм декабрда жумушка келип калганда уже бюджет кабыл алынып калды. Рита эже кечигип калдыңыз. Жылдын жарым жыл өткөндөн кийин, өзгөртүү киргизгенден кийин анан өткөзүп берелик деп ушунта чыккан. Анан ойлошту окшойт, бул кара сартоо деле бизге келди, сын пикир айтканга укугу жок, бизде корпоративная этика деген бар, эчтеке болбойт деп коюк да. Жарым жыл өткөндөн кийин кайра эле баягы эле сметное финансирование. Бир статья өткөзүп бербейсиңер, мен силерге 6 кат жибергем. Жок. Анан элестеттик эле, биз колубузда турган мыйзам менен бардыгы даяр болгон нерсени жылдыра албай койдум да. Эмне үчүн могу нормативдик финансирование биздин мисалы үчүн лицейлерге алдыга жылып кеткенге мүмкүнчүлүк түзмөк да. Анткени себеби мынакей, 200 баланы сен окутуп бересиң деп туруп жана 2 миллионду берет. Директор билет, что мындан башка мамлекеттен бош эчтеке күтпөш керек. Бүттү, ал уже анан иштей баштайт. Ата энелер менен иштеши мүмкүн, мурун окунуп бүткөн выпускниктерге жазышы мүмкүн, моонусу мага керек болуп атат деп контрактный курс, кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруп, ошондон түшкөн акча, анан жанагы жасап аткан мисалы үчүн ширетүүдөн бир нерсе жасай коюп, андан акча түшүрүп, жанагы каржылап берген 2 миллиону бул баягы кандай бир гарантия катары калыптанып калган акча, калганын баарын өзү табып, бутуна туруп кетеби, жакшы лицей болобу, орто лицей болобу, ошондо биз мунун натыйжалуулугун өлчөп алганга мүмкүнчүлүк болмок да. Анткени себеби мынакей сага могул акча берип атат, ошол акчадан же сонун нерсе жасап аласыңбы, же оозуңду ачып отура бересиңби, өзүңөн кызыктар деп айтылат да. Бул жерде директор деле эчтеке башкара албайт. Анткени себеби мынакей, мен азыр айлыгыңарды берем, айлык деп берип коет. Директор алат, айлыктарын таратып берет. Мына мен азыр силерге могу балдарга тамак аш берем. Мынакей, тамак аш. Даярда, тамак аштан башка жакканы көрө турганга болбойт. Мынакей сен ремонттун акчаң, мынакей. Ошондо директорлор Минфинден алган акчасын тияка эле отуруп коюп эле эч нерсеге укугу жок болуп калат. Анан биз айтып атабыз, бул смета деле кала берет. Могу норма менен түшкөндө, алар отчет бергенде, ушул акчанын мынчасын биз айлыкка кетирдик деп отчет бериле берет. Но Минфин, пожалуйста, могуга тийишпегин. Айлык береби, эмнесин берет, силердин ишиңер болбосун. Кайсы окуу жайда канча бала план прогноз койгон? 200 балабы? 2 миллион. 300 балабы? 3 миллион. Но мен 10.000 сом дегенде баягы образын айтып атам да, ал жерде баары эсептелинет. Ошентип берип койсо, ошол акчанын ичинен уже кантип башкарып атат, эмнеге жиберип атат,
кандай натыйжа алып атат билинип калмак да. Ошон үчүн урматтуу көрөрмандар, биз кээ бир учурларда алдыга жылгыбыз келет, билим берүү сапаттуу болгондон бүгүн мындан кыйыныраак өтө турган маселе деле жок. Бүгүнкү күндө биз билим берүү тармагын абдан алдыга жылдыра турган заман келди. Анан элестеткиле, бул жерден мынтип эле айлыкты эле каржылап атса, мейли биз түшүнөбүз, мамлекет оор абалда. Бирок өзүбүз таба турган акчаны деп туруп, жанагы ар кандай кызматтарды көрсөтүүгө бет каап тийип, сиз тигип тапкан 11 миллион акчабызды да алып калабыз десе, мен ошол аткаруу бийликте өзүмдү жаап коюп, корпоративная этика деп эмнесин кыйратат элем. Эгер даже мыйзамда турган, мага чейинки сонун кишилер жазып койгон мыйзамды мен Минфинден алдыга жылдыра алган жокмун. Тескеринче алар менин башыман секирип, тиги ар бир лицей менен бул документиңерди алып келгилечи, тигиниңерди алып келгилечи деп уже иштеше баштаганын көрдүм дагы. Бир сыйра, конечно, уруштум. Бирөөңөр дагы кыйт-мыйт дебей Минфинге эметпегиле, алардын провокацияларына барбагыла деп аракет кылдым. Но бирок каржылаган кишинин все равно көзүн карашат. Ачып берчи, өзүмдүн спецсчетумду, тапкан акчамды ачып берчи деп коюп, мына бүгүнкү күнгө чейин даже спецсчетторун өзүлөрү тапкан акчаны ачтыра албай жүргөн, бул эмнени билдирет? Азыр любой эле кишиге айтат, ал тиги шапкесин берсе, сөзсүз ачып берет деп ошого көнүп калышканда. Ошон үчүн мен ойлондум да, мыйзамда турган нерсени жылдыра албасак, анда мен аякта эмне кылып жүрөм? Эмнени кыйкырам? Күндө кыйкырып, тигини ачып бер, муну ачып бер. Үйжө сиз айткандын баарын эле ачып атабыз го дейт. Мыйзам боюнча ачыла турган нерсени мен кыйкырып өкүрүп ачтыргандын эмне кажети бар? Ал кимге көрүнгөн нерсе? Биз негизи өнүккөн өлкөлөр бул жерге өткөн да, ваучер. Ар бир акча баланын аркасынан, пациенттин аркасынан, ооруп аткан кишинин аркасынан ээрчиген системаны чет өлкөлүктөр жасаган. Ошон үчүн ошол кишилер ооруп калса аркасынан акча келет деп, врачтар дагы жакшы дарылап, бала дагы кайсы жерге барса, ушул бала мага келсе экен, ал мага келсе, анын жана сертификатында 10 000 биздин окуу жайга келет деп, ар бир окуу жай өзүнүн мындай өзгөчөлүгүн көрсөтүп, бизге келгиле, бизде ушундай жакшы шарттар бар деп, бул ваучер деген могул каржылоого баарыбыз аттанышыбыз керек да. Но биз бул биз үчүн эме да, мындай тети бир алыскы бир жеткис нерседей көрүнөт да. Бул жөндө даже сөз кылгыбыз келбейт да. Бул уже мыйзамга киргизилип калган нерсени дагы 2 жылдан бери ишке ашыра албай, анан мен ойлогом, койчу, мыйзам турса кантип ашыра албайбыз деп 7-8 ай канча деген кат жазып, давайте момундай кылгыла, даже парламентке барып алып, урматтуу парламент, биздин Минфинди көзөмөлгө алып койчу, кабыл алган мыйзамдарын аткарып айтат деп отуруп, эчтеке жасай алган жокмун. Ошон үчүн аткаруу бийликте жөн эле айлыкты алып алып, кадыр баркка ээ болуп отура берген меники эмес, эми могул системаны сыртка чыгып алып туруп өзгөртүүгө киргизем. Эгер буга барбай турган болсо, анда сотко берип, давай, эмне үчүн мыйзамда жазылган нерсени сен аткарбайсың деп туруп сотко берип, алдыга жылдырсам, итök Кыргызстанга көбүрөөк пользам тиет. Ошол эле 99 окуу жайым жакшы болбоду, сонун нерсе жылбадыбы деп тескеринче сүйүнүшөт. Ошо айтып бере турган нерсебиз ошол. Баарыңарга чоң рахмат. Аман эсен болгула. Эң негизгиси ден соолук. Баарыңар аман эсен болуп, бул илдетти жеңип, өнүгүүгө кадам сөзсүз таштайбыз. Ал үчүн системаларды өзгөртүшүбүз керек. Таза адам келген ооба жакшы нерсе, но эгер системаны өзгөртө турган болсок, анда иш ар бир лицей өзүнүн акчасын алып алып, уже өзү мынтип кыттынып иштей баштайт да. 5 сомун берип коюп, мен сага 5 сом бердим, эртең 10 сом берем, бүрсүүнү 7 сом берем деп, Минфинден отуруп алып туруп, ар бир лицейдин тиги башкаруу системасына кийлигишип отурган системаны биз түп тамыры менен жоготушубуз керек. Мынакей норманы киргизебиз, бара-бара колубуздан келсе дароо ваучерге өтүшүбүз керек. Ар бир бала маанилүү болот, анткени себеби баланын аркасынан акча жүгүрөт. Аман эсен болуңуздар, сак саламатта болгула. Ушуну мен эфиримди аяктайм.